шешепти алып жайып эметкен бул иши уят деп да эсептейм да. Может, бир жаш кезинде бирдемеге эметип алган. У нас очень много насильников. При первой брачной ночи там не было крови. Даже гинеколог подтверждает то, что это у нее от рождения так. Жаштардын ою башкача. Кызыңар кыз болуп келди деп. Смотря где и с кем. Атка минип жүргөн кыздыкы дагы ошо таза чыкпай калышкын. Башка нерсени уят дешет. Баарды эле түшүнөт болуш керек эмне нерсени. Жених ее избил. Билбейм, кызды унижать эткен. Махаббаттын отун алдырып бир момент колдонуп жатышат да. Бул жерденчи үйлөнгөнгө чейин. Сейчас есть такая операция, вы же знаете. Видеону толук көрүңүздөр. Анткени аягында 5 кекешкаларды, 5 чөткий кыздарды силерге сунуштайм. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Жаңы сурамжылоо башталды. Дароо эле айтып коеюн дедим эле, бул сурамжылоо 18+ болот. Ошондуктан 18 жаштан ылдый инсандарга бул видеону көргөнгө тыюу салынат. Жаныңыздарда кичекей балдар болсо, алып коюңуздар. Тарыныч жана претензиялар болбосун. Өзүңөр билгендей эле, кыргыздардын жок, бир гана кыргыздардыкы эмес, Кавказ элинин дагы 2 жаштын биринчи никетинден кийин шешебин текшерүү деген салт бар. Ошо салт боюнча элдин оюн билейин деп чыктык. Каршыбы, каршы эмеспи, жагабы же жакпайбы? Бул проблема аябай актуалдуу. Ар бир айымдын организми өзгөчө. Кээде түз жолдо жүргөн жакшынакай кыздардын эчтеке чыкпай шешеби таптаза болуп чыгат да. Ошол себептен абири шектелип жашоосуна балта чапкан болот. Даже өзүнө кол салган фактылар болгон. Бирок бул салттын да туура жери да бар да. Туура эмес чалактаган кыздарды бул салт кармайт. Кой, ушундай салт бар. Келечекте уят болбойн, түз жолдо жүрөйүн дешет. Ошондуктан элдин оюн угалы, эл билет, эл айтат. Баса интервью алынган адамдын баары совершеннолетний, чоң, жашы 18 жаштан өйдө. Сураныч, подписаться басып коюңуздар, лайк басып коюңуздар, коңгуроону басып коюңуздар. Мага дем салып койгулачы. Дагы буюрса, сонун видеолор силерди күтөт. Саламатсызбы кыздар? Саламатсыздар. Силер өзүңөр билгендей эле Кыргызстарда жана Кыргызстарда деле бир Кыргызстарда эмес да, мында Кавказ элинде жана традиция бар да. Салтчы шешеп текшерүү. Ошого көз карашыңыз кандай айтып коесузбу? Мен каршысызбы же каршы эмеспи, туура эмеспи? азыркы 21-кылымда баары эле каршы болот болуш керек. Мен каршымын, мисалы. Эмне үчүн Эмне үчүн? Анткени азыр жаштардын ою башкача. Мисалы, мурдагы 19-кылым эмес же 18-кылым эмес, азыр жаштардын ою өйдөрөөк. Ошондуктан каршымын. Сизчи? Мен да каршымын, бул как личное дело каждого человека, наверное. Ар бир кишинин жеке иши. Молодожондордун делосы деп эсептейм да. Мунучу анан бул боюнча ата-энелер дагы мындай более-менее азыркы 21-кылымдай ойлонгон ата-энелер буга да мындай туура көз карашта болушат да. Аларчы башкалар башкача ойлоп калышат. Но хотелось бы, чтобы потихоньку адамдар мындай да. А у ваша сиздикичи, сиздин оюңуз кандай? Меники деле каршы. Лично мое мнение, без комментариев. Без комментариев. А сиз билесизби, эмне дейт ушу салттын эмелеричи, коргондорчу, жакшы көргөн ушу салттычы эмне дешет? Эме дешет да, бул салт керек, анткени мындай туура эмес жүргөн кыздарды кармайт депчи, туз жолдо. Ушундай салт бар, ой, туура жүрөйүн деп, анан кармайт дейт да. Ошон үчүн ушу салтты калтырыш керек дешет да. Сиздин оюңуз кандай ушу боюнча? Мисалы, азыркы убакта кыз болуп деле тийип деле ар кандай кишиге жолугасың, туура? Баардык киши тең эмес. Жаман кыздар болушу мүмкүн, жаман балдар болушу мүмкүн. Мисалы, жакшы кыздарды алып туруп эле ичөө бузуп коюп атышат. Анан бала чакасы менен калып калып атат, анан күйөөгө тийбей эле ошентип көбүнчөсү кыздар кыйналып калат да. Ошондуктан азыр биринчи кыздарды көрүш керек, ким менен сүйлөшүп атат, бүт нерсени көрүш керек, мне кажется. А ошол сактайт дегенчи, ушул салт кыздарды түз жолго сактайт деген менен сиз кандай деп ойлойсуз?
жок, бул деген азыр медицина деген өнүккөн да. Бул нерсени деле можно будет как-то исправить. Ал Кыздардын аберин жаңыртып койсо болот, ошондойбу? да, силер айткан сөздөрүм да ошондой. Анан не от этого зависит. Ар бир адамдын человеческие отношениясын караш керек болуш керек. Кыздын мындай воспитаниясын карап, ал кыз кандай отношения кылат улуу адамдарга, мындай эмеси бар бекен да, мындай культура, воспитание от родителей. Ошол самый главный болуш керек. А, например, ал шешепти алып, жайып эметкен, бул еще уят деп да эсептейм да бул нерсеничи. Эмне үчүн башка нерсе уят эмес, а именно ушул шешепти эметкен, бул башка нерсени уят дешет. Баары деле түшүнөт болуш керек эмне нерсени. Бул шешепти алып на всеобщее обострение кылган, буну уят эмес деген, бул кызды, билбейм, кызды унижать эткен бул нерсе деп эсептейм да негизи. Доктор эмес. Чоң рахмат, сон маек болду, ишиңерге ийгилик. По мне, традиция она нормальная, надо соблюдать, ну, это мое личное мнение. Ну, конечно. Так как, чтобы, то есть жених и даже родители жениха должны знать, что, ну, как сказать-то, девушка, она, ну, чистая, правильная, да, правильная девушка, ну, такое уже давно, я думаю, что это правильно. Нет, смотри, это же личное дело молодых, правильно? Парня и девушки. А зачем вмешивать сюда родителей, там, женишек и так далее? Нет, смотрите, если парень согласен, то я считаю, то не нужно так. А если вот, ну, если парень, да, допустим, что парень так этого не знал, и девушка не чистая, то, я думаю, не быть в браку. Ну, если парень знал, что она такая, ну, нечистая, то я думаю, это правильно. А ты знаешь, что организм женский, он уникальный, да? У некоторых может быть и ничего не может быть и не быть. А как в этом случае? Получается, что тогда конец ее как бы совести и так далее, что ли? Ну, я прочитал в новостях, в Кавказе вроде. Как вы уже сказали, у девушки, ну, при первой брачной ночи там не было крови, и жених ее избил, родители отвергли. А оказалось, что когда она прошла обследование, то оказалось, что это ее состояние, что крови, ну, ее организм. Да, организм такой, так был устроен, вот. И вы все равно считаете, что это правильная традиция, да? Даже при таком случае, да? Ну, я за традицию, да. Вы за, да? Да. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Это выбор каждого, я считаю. А ваше мнение? Ну, это смотря где и с кем, в каком регионе. В разных регионах по-разному, да? Да. Ну, ваше мнение, это вообще нужна традиция нам? Или нам надо от нее избавиться? Нет, не нужна, считаю. Не нужна, да. Почему? Ну, потому что разные могут быть ситуации, и у нас очень много насильников, ну, все может быть, вот. То есть это лишний повод как бы нанести вред девушке, да, вообще, да, психологически. Да, так да. Получается. А смотрите, так как это наша традиция, может, нам надо соблюдать их? Это же все-таки наши традиции. Ну, просто уже другое поколение растет. Это уже как бы старые традиции, и я считаю, что нужно придумывать новые. А еще некоторые говорят, что эта традиция нужна для того, чтобы сдерживать, ну, плохих девушек, да? То есть это будет их пугать, да? Типа вот там будут, лучше я буду правильной, да? Вот как вы считаете? Это сдержит их или нет? Да, сдержит. Так нужна эта традиция нам или нет? Ну, я считаю, вот... Я вам заморочил голову, да? Да, но я считаю, что вот это выбор каждого. Каждый выбирает, кем быть, плохим или хорошим по жизни, сам делает выбор. Спасибо большое. Негизги күндө бул шешеп текшерүү бул ата бабаларыбыз мурун текшерип келген да ушуга чейин. Эми азыр заман өзгөрдү, мурункудай жашабай калды азыр көпчүлүгүчү. Негизи шешеп текшериш керек. Бул кыргыздын салтында болгон. Негизи кыргыздын салтында, тарыхында болгон. Негизи кыргыз болгондон кийин биз кыргыз башка мамлекеттерге биз кыргыз ушу маданият жагыбыздан, салтыбыздан ушундай эмес менен таанылып турабыз да. Ана шешеп текшерген бул бизде кыргызда болгон негизичи. Шешеп текшерип жеңелер. Ушуга чейин эле болуп келатат негизи. Азыркы күндө деле бар шешеп текшерген. Мен жеке оюм бул туура эле деп ойлойм. Эми азыркы заманга жараша азыркы кыздардын көбүнчөсү кичине жашоо турмуштан аксабаткандары бар. Кээ бирөө биринчи турмуштан жаңылгандар бар. Кээ бирөө ушу алданып калган кыздарыбыз бар. Ошондойлорубуз бүгүнкү күндө аябай көп да. Ошолор асайып, мындай бардыгы мурункудай бир жакшы бир нукка түшүп алса, негизи шешеп текшерген бул туура эле. Туура эле болот. А
мисалы бул деген жеке эки жаштын иши да эмнеге башкалар келиш керек ушугачы? Жеке эки жаштын туура айтып атасыз, эки жаштын иши, бирок бул жерде деген ошол уят кыз менен келдиби, намыс менен келдиби деген неме бар да, бул бизде мурун эле бар эмес беле негизичи. Жеңелер эки жеңе кирип атайын текшерип, анан кыздын үйүнө сүйүнчү кылып жиберчи да, кызыңар кыз болуп келди деп. Бул алып аткан жака эмес, бул деге кыз берип аткан жака негизи сүйүнчүлөр барат да. Бул мисалы үчүн кыз берген адамдар барыш керек да. Бул жеңелер ошол кыздын төшөгүндө эме шешепти текшерип, кыз алып аткан жака сүйүнчүлөп берет негизичи. Кыз берген жака тойсун. Түз жүргөн кыз экен. Сиздин кызыңар кыз болуп келди, жакшы тарбиялап турсуңар, молодцы деп биз ыраазыбыз деп ошол жак-жака текшерилет да. Бул негизи бул алган жака көп кызык эмес, кыз берген жака көп кызыгыраак болот да. Шешеп таза чыкса кандай болот анда? Мамиле бузулуп калабы эки куданын ортосунда? Жок, мал шешеп мисалы үчүн көбүнчөсү баягы таза чыкпай калып атпайбы? Мисалы үчүн баягы таза чыкпай калып атканда, эми эки куданын ал жерде мамилеси деле бузулбайт. Бул жерде деген бир гана эме болот да, баягы кичине ага чейин сүйлөшүүлөр жүрөт да негизи. Бул жакта да анча-мынча коррупция бар да, мындай айткандачы. Ага чейин кандай сүйлөшүүлөр? Кыз менен бай жигитине сүйлөшүп алып тиги жеңелер гарантия бере албайбыз деп. Мындай ушундай бир сүйлөшүүлөр болот да, короче. Эми бул жерде ошондой эмелер бар да. Бул жакта да анча-мынча коррупция болот. Анан мен момундай окудум да, ошо жөнүндө статистика боюнча эми ар бир кыздын эмесичи денеси өзгөчө да. Кээ бирлердики болбой да калышы мүмкүн да. Мындайчы түз жүргөн кыздын шешеги таза чыгат да. Анда кандай болот? Анда жашоосуна балта чапкан болуп калабы? Анан ошондой жана өзүнө кол салгандар да көп болот да, кыздарчы мындай эмеси авири кетип, хотя түз жүргөн кыздар болот да. Ошол кандай болуп калат ошол жагы? Эми ошол жагы мисалы үчүн бул жерде деген 2 жыл, 3 жыл, 4 жылга чейин сүйлөшүп жүрүп атышпайбы? Жана кыз жигит болупчу бүгүнкү күндө. Эми ошол убакта бир махабаттын отун алдырып бир момент колдонуп жатышат да. Бул жерденчи, үйлөнгөнгө чейин. Анан үйлөнгөнү алып келип шешепке жаксы келгенде эле түз жүргөн кыз ошол жерден башкача болуп чыгып калат атпайбы? Жок, гинекологдор айтат да, медицина боюнчачы, медиктер кээ бир туура таза жүргөн кызчы, аныкы да таза чыгып калат да. Как будто уже болгондой, ошондой болуп калат да. Аларды билбейт экен ал. Может, бир жаш кезинде бирдемеге эметип алган. Бул негизи мындай да болот экен да. Бул атка минип жүргөн кыздыкы дагы ошол таза чыкпай калышы мүмкүн. Болушу мүмкүн да. Ат минип жүргөн кыздардыкы да ошондой болушу мүмкүн. Анда ар бир ситуация уникалдуу экен да, өзгөчө. Мен жеке оюм негизи төшөк текшерген бул кыргызда салтта бар. Бул туура эле негизи. Чоң рахмат. Ну, честно говоря, это в принципе нормально, но бывают такие моменты, когда заходят в комнату, к примеру, к новобрачным, и их бабушки, дедушки, и присутствуют вот при этом всем. Это, мне кажется, это чересчур уже. Но, в принципе, к этому совершенно нормально отношусь. Нормально относитесь, да? То есть, а если... Сейчас. То есть на проверку просто ненормально, но когда присутствуют люди, ненормально, да? Это? Ну, это видите, испокон веков эта традиция шла не только у кавказцев, кыргызов, но ведь и у русских раньше тоже такое было. Было такое? Да, в Древней Руси тоже такое было. Заходили мама, бабушка со стороны невесты, со стороны жениха, и тоже проверяли вот так вот. Так что это, мне кажется, во всех нациях такое было и есть. Нет, а вот смотрите, это же личное, как бы, это личное двух, да, молодых, да, почему должны вмешиваться сюда другие люди? Это их личное, они должны сами между собой разобраться. Вот, честно говоря, даже не знаю, как на этот вопрос ответить, просто такие ведь традиции, против них же никак не пойдешь. А еще, смотрите, еще бывает такое, вот вы как девушка знаете, да, что организмы все же уникальные, да. У кого-то может и ничего не быть, да, там, после первой брачной ночи. А и тут получается позор, что ли? Ну, это, видите, да, вот это вот, и правда, вы правы насчет этого вопроса, потому что женский организм у всех разный. Да, и то есть, когда даже едешь к гинекологу вот, проверять девушку, после этого были такие моменты, я вот читала, то есть даже гинеколог подтверждает то, что это у нее от рождения так не верили, и потом девушку как с позором прогоняли, хотя она была чиста перед своим мужем. То есть вот это вот тоже спорный вопрос, да? Очень спорный вопрос. Ну, вы, в принципе, не против, да? Ну, я, с одной стороны, не против, а с другой стороны, так если подумать, то уже 21 век на дворе, это уже, мне кажется, переходит границы все. Ну, это у всех разное мнение. Я и за, и против, смотря от ситуации. 50 на 50. Да, 50 на 50. Спасибо большое. Спасибо. Тура болуш керек дейм, по-моему. Тура ошол, Не. А эмнеге? Илгертеден калган салт да. Ошол үчүндүктан.
А бул деген негизи 2 жаштын жеке иши да туурабы? Эмнеге ага башкалар киришет да? Илгертеден калган го, анысын билбейт экенмин эмнеге киришеткенчи. Текшерден. Илгертеден калган салт үчүн салт кармаш керек го деп ойлойм да. Ошон үчүн туура деп ойлойсуң, А буюрса сен ушу келинчек алганда ошон каршы эмессиңби текшертсе? Текшерем десе каршы эмесмин. Каршы эмессиңби? Все, чоң рахмат. По-моему, это глупо и уже давным-давно не актуально, и вообще нету смысла этого делать. Оно вообще не нужно, да? Да. Ну, так как это наша традиция, может, мы должны соблюдать их, а то мы можем потерять свою необычность. Еще у нас традиции были, очень много глупых традиций было, это уже давно было. Зачем их сохранять, если они не имеют никакой ценности в данное время? Можно, конечно, сохранить и вспоминать, и просто знать то, что такое было, и все. И уважать. Нет, уважать и типа иметь какое-то определенное мнение насчет этого. Вы что-то хотели сказать? Просто самим, гинекологами даже доказано, что на самом деле это неэффективно. На самом деле такое может случиться, а такое может не случиться. Каждый организм уникален, да? Да, и то, что это вообще неэффективно и бесполезно делать, чтобы продолжать это. Мы можем это знать, оставить как в памяти, но практиковать это уже бессмысленно. И вообще, зачем осуждать человека за его генетическую, как это сказать, получается, да. А вы знаете, сторонники вот этой традиции, что они говорят? Почему она нам нужна? Потому что она сдерживает там плохих девушек, да? То есть они знают, что в будущем, возможно, будет проверка, они живут правильно. Вот так они говорят. Вот это тоже глупо, потому что сейчас есть такая операция, вы же знаете, да? И это вообще глупо. Зачем кого-то на такое... Вообще, очень тяжело говорить. Это выбор каждой женщины, каждого человека, что делать с ее телом. И, не знаю, главное, оставайтесь здоровыми, и все. Это все, что от них требуется, я думаю. А вообще такой, вопрос. Почему мужчинам можно, а женщинам нельзя, да? Вот так получается, да? Все, выбор каждого человека, каждой женщины. Главное, оставайтесь здоровыми. Может быть, раньше тура болчу, а азыркы сейчас нет. Неге азыр тура эмес? Сейчас уже другой век, молодежь другая, все такое. Таза эмеспи эмелер жаштар жаганда? Это жок, андай. Разные бывают сейчас молодежь. Многие испортились, многие нормальные есть. Бул биздин салтыбыз болгондон кийин сакташыбыз керек да, туурабы? Тура. Бирок сиз каршысыз, не знаю. Эреже байырдай эле мен 5 кыз келиндерди сунуштайм силерге. Мисалы арасынан 4-чүсү жагып калса, сиз жигиттер комментарийге жазасыз. 4-чү кыз мага жагып калды. Мүмкүнчүлүк болсо мага жазып коюңуз, чоң кыз деп туруп өзүңөрдүн Instagram аккаунтуңарды комментарийге жазасыз. Анан алгы силер жагып калсаңар, өзү силерге жазат. Лайк басканды унутпагыла. Лайк баспасаңар, кыздар силерге жазбайт. Анда эмесе билдирүү номер 1 кеттик. Салам баарыңарга. Менин атым Адина, Жалал Абад облусунан болом. 21 жаштамын. Шериңди кайдан качан кезиктиресиң эч ким билбейт. Бирок аракетке берекет дегенде жазып калдым бул жака. Аябай уверенный кыз экен, көрдүңөрбү? Сөзүнө бекем, ак көңүл, шустри балдар менен таанышам. 97 жылдан 95 жылга чейин дейт. Өзүм жөнүндө мени менен таанышкысы келгендерге кенен айтып берем. Жалал Абадтык сонуңуз экен, балдар, давайте жазгыла. Билдирүү номер 2 кеттик. Кандайсыз? Мен 40-47 жашта чейинки жигиттер менен таанышайын дедим эле дейт. Атын жазбаптыр, тилекке каршы. Өзүм 38 жаштамын, 10 жаштагы кызым бар. Университетте мугалим болуп иштейм. Мугалим экен, көрүңөр, интеллигентка. Желательно билимдүү, бою узун, интеллигенция чөйрөдөн болсо. Анткени өзүм көп окуйм дейт. Билимге кызыккан адаммын. Эгер ушул жарнамаңыз чын болсо дейт. Биздин жарнамабыз чын, өзүңөр көрүп атасыңар, канча жигиттер бар бизде бойдок. Жигиттер сонун айым экен, мугалим экен, интеллигентный, акылдуу, мазгыңарды чакпайт, ар кайсы мелочь менен карагылачы, так что давайте жазгыла. Билдирүү номер 3 кеттик. Атым Каныкей. Ыймандуу, жөнөкөй,
ичпеген, чекпеген акылдуу мырзалар менен таанышсам дейм. Жашым 30-да. 32-ден 36 жашка чейинкилер болсо, жазыңыздар дейт. Ойноп жазбай эле коюңуздар. Бул кыздын аты жактуу да, аты сонун экен. Каныкей дейт. Анан серьезный кыз экен. Ойноп жазбагыла, бул кыздын бул айымдын максаты турмуш куруу, үй бүлө. Ошондуктан серьезный отношение бар. Билдирүү номер 4. Кеттик. Атым Камила. 20 жаштамын. Чүйдөн болом. Турмушта болгон, бирок балдарым жок. Узун бойлуу, жан дүйнөсү таза, жашоого максат койгон 23дөн 30 жашка чейин нукура жигиттер менен таанышам дейт. Турмуш куруу максатында. Эми эмне дейин? Бул кыз жаш болгону менен 20 жашта, бирок уже семейный опыт бар экен да. Ошондуктан требованиялар ушундай болуп атат да. Узун жан дүйнөсү таза дейт, анан жашоо максат койгон дейт. Ошондуктан серьезныйлар жазбагыла. Бул кыз жашоону көргөн экен. Только турмуш максатында сүйлөшөт экен да. Анан ойлобогула, бул турмушта болгон, азыр сүйлөшөм, чача-пача, тияк-тияк депчи обижать кылбагыла. Только серьезный турмуш куруу максатында. Билдирүү номер 5. Атым Альбина. Жашым 25-те. Боштон боломун. Азыркы учурда Бишкек шаарында турамын. Келгеним аз эле болду. Медсестра болуп иштейм республиканский больницада. Турмушка чыккан эмесмин. Мен Чүйдөн, Көлдөн, Нарындан балдар менен таанышам. Жашы 28ден 33гө чейин. Бою 180ден узун болсо жакшы болот эле. Анткени боюм 173, салмагым 58. Ошондуктан бою мени менен тең же узун болуш керек. Анан ичпеген, чекпеген, ыймандуу бала болсо, туруктуу жумушу бар, только үйлөнөм деген балдар дейт. Эми эмне дейин жигиттер? Биринчиден Альбина медик экен. Бул кызды алам десеңиз, үй бүлөңүз ден соолуктуу болот экен да. Медик болгондон укол, диагноз, анан капельница деген балдарыңар жакшы каралат экен, медиктер жакшы карайт, баарын билишет да, жанагы ден соолук боюнчачы. Бир. Экинчиден мындай физический жагынга айтайын да силергечи. Бою 173 дейт, салмагы 58. Бул деген крупный кыз экен да. Бул дегенчи, бул кыз Альбина силерге узун бойлуу, мощный эркек балдарды төрөп берет да. Мощный. Анан төрөгөнүн дагы оп-оңой болот. Биринчиден медик, экинчиден мындай крупный кыз экен да. Ошондуктан балдар давайте теряться кылбагыла. Жазгыла, карагылачы кандай кыздар силерге сунуш кылып атам. Экешкалар. Анан аябай маанилүү нерсени айтып коеюн дедим эле. Мен жекече лично кыздарды дагы, балдарды дагы жекече тааныбайм. Бир гана мага жазышат кыздарчы, ону чыгарып коюңуздар депчи. Анан балдарды дагы жекече тааныбайм. Ошондуктан мен жоопкерчиликти мойнума албайм. Силер баарыңар совершеннолетниysиңер, 18 жаштан өйдөсүңөр. Байкагыла, карагыла, сүйлөшкүлө. Претензиялар анан болбосун. Жаман кыз экен, алдап кетти, же жаман бала экен, колдонуп кетти деген претензиялар болбосун. Жоопкерчилик өздөрүңөрдүн мойнуңарда. Анда эмесе таанышуу рубрикасы соона чыкты. Сүйлөшкүлө, көргүлө, таанышкыла, сүйүшкүлө деп коеюнбу. Үй бүлө кургула, жигиттер силерди дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңар менен кыздарды обижать кылбагыла, сактагыла, сыйлагыла. Көрүшкөнчө.